Кербен шаарынын Актөө участогундагы Кербен Ала Бука тосулган жолу элдер тарабынан ачылды. Элдерге туура түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жолго коюлган боз үй жолдун четине алынып коюлду. Каттам эркин жүрүп атат. Автоунаалар токтогон автоунаалар жок. Илдеттим күчөп кетти. Финполдун башчысы Сыймык Жапыкеев ооруканага түштү. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын төрагасы Сыймык Жапыкеев ооруканага жатты. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Жапыкеев кант диабети күчөп кеткендиктен ооруканага жатып дарыланууга туура келгенин айтат. Достор, баары жакшы, кант диабетим күчөп бүгүн көтөрүлүп кетти. Акыркы күндөрү ден соолукка катуу күч келип жатат. Кант диабетин бир да окумуштуу айыктыра албай койду. Эч жериң оорубайт, бирок бүт органдарды жейт экен. Буйруса бир жума ден соолукту карап, анан ишке киришебиз, доктурга баш ийбесе болбойт деп жаткырышты, деди Жапыкеев. Финполдун маалымат кызматы соц тармакта жазылган пост Жапыкеевдин өзүнө таандык экенин тастыктап, дарылануу үчүн ооруканага жаткырылганын билдирди. Булак Спутник. Төлгөсү топ келген. Кырсыктарды алдын ала билген айтымчы Света Тойгонбаева президенттик шайлоо тууралуу төлгө ачып, учурдагы 17 талапкер боюнча айтып берди. Света айым, жакында президенттик шайлоо, талапкерлер боюнча айтып берсеңиз, Адахан Мадумаровдон баштайлы. Адахан Мадумаровдун азыр төбөсүнөн Кыргыздын түндүгү, артында ийгилик бар деген аян көрүнүп турат. Мадумаровду колдогон адамдар көп, жакшы сандар түшүп жатат, так жана таза. Бул азыр катуу аракет жасаган жок, элге тандоону койгон. Садыр Жапаровго тоскоолдук кылуу, ага карата жамандык ою жок. Кыргыз элиме иштеп берем деген ою бар. Мадумаровдун элге кызмат кылам деген жакшы сапаттары бар, жакшы добуш алат, тактын учун көрсөтүп турат. Света Тойгонбаеванын кезектеги төлгөсү Арстанбек Алай тууралуу болот. Маалымат булагы Назарньюз Кейдж сайты. Аксы районунун акими Эсеналы Ормонов кызматтан кетүү боюнча арызын жазды. Бул тууралуу өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев билдирди. Анын айтымында элдин талабы боюнча район акими өзү келип арызын жазып кетти. Бүгүн район акими эл менен кызматтан кетүүмдү талап кылып жаткан соң ишимди тапшырайын деп келип арызын жазды. Биз өкмөткө жибердик, элдин талабын аткардык. Ошондой эле Аксы райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысын да кетирүүнү талап кылышкан. Ички иштер министрлигинин ордун басары келиптир, карап жатышыптыр. Бул мага жеткен маалымат. Ал эми сотторго биз көрсөтмө бере албайбыз. Мыйзам чегинде ишти карайт. Күнөөсү жок болсо чыгарат, күнөөсү далилденсе мыйзам алдында жооп берет. Жолду жаап, кайра ачып, мыйзамсыз аракеттерге барышууда. Ал жакта акимдин ордун басары жүрөт. Элге түшүндүрүү ишин жүргүзүп жатат, деди ыйгарым укуктуу өкүл Абсатар Сыргабаев. Учурда Аксы Ала Бука Чаткал жолунун жээгинде нааразычылык акциясы өтүп жатат. Чогулган эл 2020 жылдын 7 октябрында Аксы районундагы адам өлүмү менен коштолгон тополоңду уюштурууга чектүү катары кармалган Жылдыз Кутман Шадыбековдорду үй камагына чыгарууну суранышууда. Булак Турмуш Кейдж. Бүгүн 4 январда Аксы районуна караштуу Ак Дөбө айылынын тургундары Аксы Ала Бука Чаткал жолунун жээгинде нааразычылык акциясына чыгышты. Аймактык кабарчы билдиргендей, алар боз үйдө тигип алышкан. Нааразы болгондор акыйкат керек, аким жазалансын, элдин уулу деп жазылган плакаттарды көтөрүп турушат. Алар 2020 жылдын 7 октябрында Аксы районундагы адам өлүмү менен коштолгон тополоңду уюштурууга чектүү катары кармалган Жылдыз Кутман Шадыбековдорду үй камагына чыгарууну суранууда. Жол боюнда турган эл азырынча тарай элек. Нааразы топ кечке жуук Аксы Ала Бука Чаткал жолундагы кыймылды токтотуп салышты. Учурда алардын эки тарабында болжол менен 200 унаанын тыгыны пайда болду. 7 октябрда Кирбенде эл чогулуп, анда акимди кетирүү талабы коюлган. Ортодо пикир келишпестик жаралып, Мушташта денесине жаракат алгандардын бири 41 жаштагы Улан Жаманкулов каза болгон. Маркумдун жакындары митингде уюштуруучулар камалбай жатканы боюнча буга чейин журналисттерге да маалымат жыйыны өткөргөн болчу. Милицияга ишенбөөчүлүк келтиришип, иш УКМКга өткөрүлгөн. Бул окуяга байланыштуу ишти карап жаткан УКМКнын Жалал Абад облустук башкармалыгынын алдына 2 январ күнү да Аксыдан бир топ жарандар келип митингге чыгышкан. Булак Турмуш Кейдж. Социалдык тармактарда тарап жаткан Тилек Токтогазиев айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин 4000 кызматкерин иштен алгандыгы тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, Тилек Токтогазиев министрликке келгенге чейин эле 888 кызматкер иштеген. Интернетте тараган маалымат чындыкка дал келбейт. Учурда оптимизация процесси башталды. Бирок алгач жаңы структураны бекитүү керек, деди басма сөз кызматкери. Белгилей кетсек, буга чейин социалдык тармактарга Айыл чарба министрлигинин 4000 кызматкерин иштен алынып, 800 гана адам иштеп жаткандыгы боюнча маалымат жарыяланган. Президентке талапкерлер өздөрүнүн күчтөрүн бириктирип эмне кылышат? Эртең Клара Сооронкулова, Канабек Иманалиев, Адахан Мадомаров жана Канатбек Исаев эски аянтка чыгышат. Эртеңден баштап кызматташуу жөнүндө меморандумга кол койгон 4 президентке талапкерлер шайлоочулар менен биргелешкен жолугушууларды өткөрө башташат. Вести Кежи сайтына бул бирликтин мүчөлөрүнүн бири парламент депутаты Канабек Иманалиев билдирди. Биринчи жолугушуу Бишкектеги эски аянтта болот, деди ал. Алгач ар бирибиз шайлоо программаларыбыз жөнүндө айтып беребиз. Андан кийин шайлоочулардын суроолоруна жооп беребиз. Каныбек Капашевич кошумчалагандай, бирикменин мындан аркы иш-аракеттери азырынча талкуулана элек. Эске салсак, декабрь айынын аягында президентке талапкерлер Клара Сооронкулова, Канабек Иманалиев, Адахан Мадомаров жана Канатбек Исаев үгүт өнөктөгү учурунда кызматташуу келишимине кол коюшкан. Президентке талапкерлер шайлоонун экинчи туру өтсө, өз блогунан бир талапкер көрсөтөөрүн билдиришти. Булак Вестикеч. Поезд алдында калып 2 бутунан айрылган жигит. Ички иштер министрлиги кеминде Тилек Жумабековду поезд коюп кеткен окуянын чоо жайын айтты. Кырсык 31 декабрь күнү саат 23:45 болгон. Окуянын кесепетинен жабырлануучу 2 бутунан айрылды. Соц тармактарда Жумабеков адамды сактап калам деп өзү поезд алдында калганы тууралуу маалымат тараган. Бирок ички иштер министрлиги мындай версияны четке какты. Ал рельсте жалгыз болгон. Машинист кырсыкты алдын алуу үчүн сигнал берген экен. Окуя бөөдө кырсык катары каттоого алынды, дешти ички иштер министрлигинен. Жумабеков алгач кеминдеги ооруканага түшүп, кийин Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жөнөтүлгөн. Учурда туугандары донор издеп жатышат. Жардам бергиси келгендер кан борборуна Айтматов проспекти 60 Шайни көчөсү менен кесилишет. Ал жерге барып, Тилек Жумабековдун атына кан тапшыра алышат. Малым катты сүрөткө тартып 0500 01 44 49 жана 0709 200 772 номерлерине жөнөтүүгө болот. Булак Спутник Эйч. Дүйнөнүн буң бурчундагы абанын канчалык кир экенин көрсөткөн IQ Air сайтынын маалыматына караганда, бүгүн 4 январда саат 17ге карата Бишкек шаарындагы абанын булгануусу 252 AQI көрсөткүчүнө жетти. Бул көрсөткүч аба ден соолукка зыян экенинен кабар берет. Бүгүн 4 январда саат 17:00 карата дүйнөдөгү шаарлардын ичинен Бишкек шаары абанын сапаты жана атмосферасынын булганганы боюнча 2-чи орунга жайгашты. Бишкек шаарындагы аба өтө булганган 3 аймак: Байтик Баатыр көчөсү 509 AQI, Кыргызстан 1 422 AQI, Мадиев көчөсү 406 AQI. Булак Баракелде. Таластагы жарылуу. Оорабалдагы 2 бейтапты шаарга жөнөтүштү. Өрттө жабыркаган Оорабалдагы 2 бейтапты Талас шаарына которушууда. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин Талас облусундагы координатору Айжамал Шамбетова билдирди. Кара Буура районунун Кызыл Адыр айылындагы тест атымда газ баллон жарылган. Ал жерде жабыркаган 11 адам ар кандай жаракаттар менен Кара Буура райондук ооруканасына түшкөн. Анын 4-өө оор абалда болчу. Учурда Оорабалдагы 2 бейтапты Мамбетов атындагы Талас облустук ооруканасына которуп жатышат деп билдирди ал. Буга чейин Кара Буура районунун Кызыл Адыр айылындагы тест тамактануучу жайлардын биринде газ баллон жарылганы кабарланган. Маалыматка караганда кырсык саат 15:30 чамасында болгон. Булак турмуш. Интернетке ырчылар Алмаз Шадаев менен кыз Сайкал Кабылованын сахнада жаш жубайлардын образын жараткан сүрөтү тарады. Социалдык тармактан айрым колдонуучулары экөө чын эле үйлөнүштүбү, бактылуу болушсун деп жазышса, айрымдары кыз жигит деген пикирлерин калтырышууда. Айтылып жаткан кептер боюнча кыз Сайкал Кабыловага байланышканда ал буларга токтолду. Биздин сүрөт жаңы жылдык концерттик программада тартылган. Анда Алмаз экөөбүз дуэт аткарып чыкканбыз. Ырдап бүткөндөн кийин бизде сахнадан кетирбей баш кошуп жаткан жубайлардын образын көрсөтүп бергиле деген тапшырма берилди. Мен жоолук салынып, алмаз калпак кийип отурдук. Калганын уюштуруучулар өздөрү даярдап коюшуптур. Чындыгында сөз болуп жаткандай деле эмес дейт ырчы.